Жөн. Мен жарым мен чүргөм. Урушпаңыздар. О мен келип чүргөм мен. Урушпаңыздар. О мен Жалған айтқандың күшін жауап бересің, ұқтың ба? ана сиз сот болсоңуз кестирбеймиз. Кестирбеймиз. Мына мен да чүргөм, о жерде мына күбөлөр бар. 2 жыл эме чүргөм. Бар. Канча адам урган? 4 Болды şey, жауап бербе, кейшекесіне жауап бербе. Давай, işte, короче, мындай кылдайм. Мені жауап бере атасың сен. Болду. Жооп бере берсин да, эжем чындыкты тактап атабыз да. Келиңиздер. Давай, эметпегиле. Кетші тұпар. Бул эметпегиле. Мына мыйзам чегинде эметкиле. Мына сот десеңер сотко баралы. Эме десе мен урду. $7.000 канча участок алгансыздар? Ошону бир айтып койсоңуз. 2 участок. 2 участок экен, 2 участок. Давай, болду. Может 3 алганбыз. Давай. Менің сіңдіме қолынан ештеге келбейді деп, алдағы кирпичти, алдағы фундаментті менің сіңдім құйған. Соғыл емен, эметпегиле. Осы кирпичтерін бүт ташып алып, жерді табаш. Сарган членіп отат бұл. Бұл кишмен сөзсіз болбойт. Мақұл көргөсүңүз. Алдағы кечкандай немен тоғытпай, кирпичтерін ташып, туалет қылып, жанағы временка қылып, очоқ қана қылып алған. Алдағы ақмақ. Енді қарачы, кирпичті тұрғы жүрген емес. Бұл ақмаққа көрсетем мен. Мен бұл эмеден забордон. Бұл қыстан башқа ешкім жоқ екен деп. Мен законды оқытып қоям мен аға. Мақұл Запарысқа чейін барам. оқытыңыз, барыңыз. Мен да барып жерлерім бар. Любой жақтан мұнда есептегенде алдағы Урушпаңыз. Тик азиретта сөгүнүп атат. Бирде мен сүйлөп атат. Айрып коем деп атасыңар. Салган үйдү бусуп тур, анан бул жигит калпты айтып атат. Мен ошону 10 000 кирпич сатып алганмын, экөөбүз курганбыз дейт. Бул экөөбүз курган болуп калып атабыз да. Анан ушундай мыйзам менен чүргөм. Ушундай мыйзам булууларды үйрөткөн ким? Буякта жанагы типи квартальный көчө башчы. Анан анын үстүндө ак үй, көк үйдө укук коргоо органдары баары жер мунапысына жамын алып жасап атат да. Ошон үчүн биз журналистти чакырып ачыкка чыгаралы. Президент Садыр Нуркожоевич жакшынакай эле мыйзам чегинде иштеп атат. Айтып атат кайра жеке менчик сакталат деп атат. Жеке менчик сакталатты Конституцияда айтып атат, Конституцияда. Конституциянын 15-беренесинде жеке менчик кол тийгизип атат. Мына эртең бүрүстү күнү Конституция майрамы болот. Эгерде Конституция иштесе, муну буга окшогон адамдар жоопко тартылат да. Биздин салган жер мунапысына туура келген үйүбүзгө кайтат. Ошон үчүн сиздерден ачыктык, акыйкатты талап кылам. Мен кирип урдап салып алган жокмун да, жеке. Садыр Нуркожоевич, сизге менин кайрылуум себеби, мен Жапаркулова Дарика Алиевна. Ошо 32 жылдан бери очередте турам. Жерге эмес, үйгө. Льготный очередь менен 300-чү очередте мына 32 жыл болду. Ала албаганыма себептүү ушул Агордо 3 520 контурдан ушул участокты алдым элем. Бул участок 164 участок 4 сотук. 2020 жылы ушул жердин ээсинен алып, документтеримди тапшырып, бүт бардыгынча өзүм аскамдуу үй-бүлөгө эме кирем, өзүм аскамдуу. Ошо небере чөйрөлөрүм менен кирип алайын деп ушул эки үйдү тургузуп, анан кийин жанакы чырдагын жаап койсом, чырдакты шамал учуруп кетип, бул чырдактычы. Анан айластан кайра квартирама кеткем. Мен болсом Гавриловка айылында Сокулукта квартирада турам. Ал квартирадагы мына айылдын баары билет. Кулайын урайын деген квартира. МЧС келип бияка турбаңыз деген. Айла жоктугунан ушул үйгө туруп алайын десем, келсем эле Сейитбекова Алмагүл бияка эмени киргизип коюптур, квартиранттарды. Ушу күзүндө келдим эле 2013 жылы. 2023 жылы. Эми булар чыгабыз деп кайра чыкпай, кышында келсем өзүмдүн жүрөгүм ооруду, балдары менен экен. Мен чыгарганга мындай жетим барган жок. Анан эми чыгасыңар го деп кетип калгам элем. Кетсем эми ушул бойдон булар чыкпай, андан кийин уже Ленин районунун акими Жыргалбек, Ленин районунун акими Шакиев Жыргалбек ушуларга эми чыгарып коюптур. Эми квартиранттарга эмес. Мына Түлелиев Рашид Абдыбековичке жана Оморова Айзада Оморканова ишеним кат менен жана коммуналдык төлөмдөрдүн көчүрмөсү менен эле
ушуларга ошо тамды чыгарып коюптур да участоктечи. Эми участокте чыгарганда ошол жылы 2014-жылы каякта коммуналдык төлөмдөр бар эле. Ушуну бир эме ойлосоңуз өзүңүз деле, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биякта дегенчи 520да бу Ак Ордо, негизи Ак Ордо 2-3тө коррупция тамырлашып, жер мафия гүлдөп аткан мезгили. Ошон үчүн сизден өтө өтүнөм. Ош жака бардыңыз, рахмат. Аяктардында маселелерин чечип келдиңиз. Ош жака келиңизчи. Соокулук менен Бишкекке келбесеңиз, ошол жерден мэриялар дагы ушул тараптарга жардам берип атат. Захватчиктерге мэриянын замы Азамат Кадыров айтты бизге, баргыла. Керек болсо тиги эме өкмөт тартып алган деп. Анда эмесе өкмөт тартып алган деген кагазды колубузга бергиле десек, аны да бербейт. Эми жоопкерчилик жок эч кандай. Кандай кыларыбызды билбейм. Ушул убакта мен кыйналып, өзүм 2-группада инвалид болсом, оң бөйрөгүм иштебей, мына даже операцияга жата албай турам. Же үйдөн чечилбейт, же башка жери чечилбейт. Же болсо алып аткан мына участогым чечилбейт. Сатып алган участогым чечилбегенде эле мен ушул Абдыкадырова Дариха Акыйкат айым коомдук фонддун төрайымын. Жана эле ошол эле Ак Ордо Акыйкаты деген коомдук фондду жетектейм. Эмне дегенде ушул Ак Ордодо жанагындай кийин документтер кандай мыйзамдаштырат деген негизде жанагындай Ак Ордо Акыйкаты деген коомдук фондду түзгөм. Ошол коомдук фонддун мүчөлөрүнүн укуктары мыйзамсыз бузулуп аткандыгы жөнүндө бүгүн сиздерге айтып берем. Не дегенде ушул Акбура көчөсүнө мен ошол жердин ээси Мамытбек Уйлубайды деген адамдан мыйзамдуу түрдө 5/9 үлүш жерин алгам. Азыр мен ажерден Уйлубайдан сатып алгам. Уйлубайдын жашыл китеби менен мен мыйзамдуу түрдө жарандарга жер участогун, жана жерге муктаж адамдарга жер участогун бөлүп бергем. Алар аз камсыздар, социалдык муктажга жанагындай муктаждыктары бар адамдар, аз камсыздар, майыптар, үй жоктор, көбүнчөсүн Афган, Баткен когаланын катышуучуларынын семьялары. Булар батирлеп жүрүшөт да, үй жок. Эми ушул жерде Ак Ордо 2де де майып аз камсыздардын госрегистр жасалма китеп менен жерлерин тартып алган. Кийин ушул жерди ошол жерге муктаж адамдарга үй салдырып берейин, ошолорго берейин деген негизде ушул сатып алган жериме да жеке менчик жерлерге мамлекеттик жанагындай жасалма подделка документтерди ушул кезде да чыгарып жатат. Мына бул болсо 182 деген участок Акбура көчөсү, мына бүт катталып турат. Биз ДЖСте жанагындай жер мунапысы боюнча президентибиздин улам түскөн жарлыгы боюнча жеке менчик жер ээсинен алгандар мыйзамдуу документиңерди тастыктап туруп 1-июнга чейин 24-жыл катталгыла. Эгерде катталбасаңар силерге эч кандай китеп чыкпайт деп кулактандыруудан кийин биздин жарандарды жанагындай 70 жаран катталган. Бүт үй жоктор, үйгө муктаж адамдар. Калган 140 участоктун калган участоктордун баары тең басып алып үй салышкан. Президент айтты деп, президент жарлыгына деп. Эми ушул 180 участок, 82-чи участокко мен өзүмдө катталып турат. Жер мунапысы боюнча ичинде 11-12 деген чоң үй турат, стена. Бирок ошол стенага ар жактагы сип панелдин ээси сип панель менен мыйзамсыз салдырып туруп, сип панелди сатып ийип туруп, аны ушул салынган үйдүн балдарын кубалайып туруп, мына чогулуп туруп, жанагындай ортокмун калып кубалайып туруп, биз тосулган суу, свет кирген жерге дарбаза коюп туруп киргизбей атат. Мыйзам бузуу аябай болуп атат. Биз президенттин жанагындай жер мунапысына да туура келип атабыз, жеке менчик ээси катарында туура келип атабыз. Эмне дегенде бул үй 2019-жылы салынган. Бул жара мына 25-жылы келип туруп, ичиндеги кирпичтерди бусуп талкалап туруп, временка салып алды. Ал буга да ыраазы болбой, мына ар жакта көрүп атасыз го, тигине сип панель менен тиги участокту салып сатып ийди. Эмне дегенде бул жерде 2 участок турса, 1 участок деп көрсөткөн.
2 участокты 1 участок 182 деп көрсөтүп, бул жерде архитектурадагы кийлигишкен мыйзам бузууга 2 участокты 1 участок деп көрсөтүп туруп, сип панель менен сатып ийип, сип панельге сен фирма аркылуу салып атасың, документи жок, сага проблема болот десем, ал дагы бирөөгө сатып ийип, мына эми ушул участокко кире албай отурабыз. Өзүбүздүн жеке менчик үйгө кире албай турабыз. Жөн. Мен жарым мен чүргөм. Урушпаңыздар. 10 миң кирип чүргөм мен. Урушпаңыздар. 10 миң. Жалган айткандын күчүн жол бересиң, уктуңбу? Ана сиз сот болсоңуз кестирбейсиз. Мына мен да чүргөм, о жерде мына көөлөр бар. 2 жыл эме чүргөм.